Ассаламу алейкум. Туғандар қандайсыңар? Тынсыңарбы? Іштеріңер жақшыбы? Тыныш аман отырасыңарбы? Туған розаларыңар қабыл болсын. Розада қиналбай жатасыңарбы? Туғандар, жаңағы ақырғы оқиғалардан кейін өзіңер деле уатсаңар керек. Текстер группалардан келіп жатат қой. Анча-анча жерде трудовой договор текшеріп тұрып да. Анан ошол трудовой договор жоқ та менде делечи. Ошон үчүн жаңағы самозанятый болгондо Яндекс менен подключение болгондо договор беришпеди эле магачы. Ошол договорду азыр распечатка кылдым. Башында 3 страницасын, анан аягындагы печаты бар 3 страницасын распечатка кылдым. Өзү 30 страница экен, өтө эле көп болуп кетет экен. Анан ошого азыр ушул договорду распечатка кылып отурам азыр. Эми гаилер сурап калса, текшергенде көрөйүн деп атам. Бирок негизи бул договор гаилерге өтпөйт деп уккам. Ошончо жазылып деле турат. Бул договордун негизинде баягы Минтранстан барып разрешение алганга болот экен. Ушул договор менен барып алсаң болот экен да. Мен ал нерсени алган эмесмин, албасам дагы керек, билбейм, айла жок эле алып калбасам. Ошол эксперимент кылып тагылар ушул договор менен майли кете бер дейт экен, же бунун болбойт экен деп текшерип көрөйүн деп распечатка кылып чыктым. Анан көрөбүз кандай болот. Эгер жакшы болсо, эми тагыларында ар кандай бар да, бирөөсү жакшы экен, нормаль экен деп көңүл деле бурбай кое бериши мүмкүн. Бирөөсү законду жакшыраак билген болсо, мунун болбойт деп айтышы мүмкүн. Жөн эле эксперимент катары көрөйүн деп атам. Менден эч нерсе кеткен жок. Болгондо распечатка кылдым. Договор сураса ушуну көргөзөм, анан дагы дальше бир нерсе десе, ошого жараша сүйлөшөбүз. Ушундай эксперимент менен силер менен бөлүшүп кетейин деп атайын видео ролик тартып атам. Достор, этият болгула. Азыр баардыгы айтып атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Окелер менен спорт этпей эле турайлы башында. Эми кандай спорт этпей? Азыр недовольный немелер адамдар чыгып калса, ооба сеники тура деп эле баягы секин басымды азайтып койгонго аракет кылышыбыз керек. Этият болгула туугандар. Мейли баардыгыңарга ишиңерге ийгилик. Мына менин договорум. Баягы атын чыгарып койсоң не болуп калыптыр ғой, YouTube блокировка кылып коет экен. Өткөндө видеом блокировка кылып коюп, алып салып, удалить кылып, апелляция берип, анан кайра башынан восстановление кылышты да. Мен өзүмдүн данныйларым эч кимдики эмес, мен көргөзгөн акым бар деп жазсам, кайра кечирим сурап, видеомду восстановить кылып коюштур. Ошо данныйын көргөзбөй эле коюнчу, алар менен кайра спорт этип отуруп эле YouTube мененчи. Мейли туугандар, ишиңерге ийгилик, баардыгыңарга этият болуп, тынч аман иштегиле.